Саламатсыздар, урматтуу достор. Жакын чыгыштагы кырдаал боюнча кайрадан токтолмокчубуз. Ошентип 12 күнгө созулган согуш токтоду, ок атышуулар тыйылды. Израиль тараптагы өздөрүн жеңүүчү катары сезип турат. Иран тараптагы өздөрүн жеңүүчү катары сезип, майрамдап жиберүүгө үлгүрүштү. Бул курчуп кеткен кырдаалды жөнгө салууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп дагы колунан келишинче тынчтандырууга аракет кылды. Кече эртең менен ал тараптарга байланышка чыгып, эки тарап тең тынчтыкты каалап жаткандыктарын айтып, ооз эки келишим түзүп, 24 саат убакыт берип, тынчтыкты жөнгө салуу боюнча макулдашууларга жетишилгендигин айтып мактанган, сүйүнчүлөгөн. Ал аңчы болбой эле түштөн кийин дагы бир канча ирет бири-бирин карай атылган ракеталар, октор бир канча адамды мерт кылып жибергендиктен кечинде кайра журналисттерге чыгып, эки тараптын лидерлерин тең бир сыйра сөгүп алганга жетишти. Бул согуш эмнеден келип чыккан? Израиль тарап ирандыктардын уран байытуучу лабораториялар иштеп жаткандыгын, бул келечекте ядролук куралдарды жасоо менен Израилдин коопсуздугуна шек келтиреринен чочулап, согуш ачып жибергендигин билдирген. Жана ошондой эле Ирандын бүгүнкү режимин толук түрдө алмаштыруу ниетин айткан. Бирок алардын кол салуусуна Иран ушунчалык тездик менен жогорку деңгээлдеги, бүгүнкү күндө эксперттер айтып аткандай жогорку деңгээлдеги соккуларды уруп жооп бергенге жетишти. Себеби 40 жылдан бери изоляцияда турган, ар кандай санкциялар менен экономикалык жактан муунтулуп келген Иран мамлекетинде ушунчалык аскердик потенциалы бар экендигин эч ким күткөн эмес. Алар Израилдин темир купол же болбосо абадан коргонуу системасын талкалап салганга жетишти. Албетте кыйроолор болду. Тель-Авивден баштап Израилдин 9 районунда ирандык канаттуу ракеталар жарылып, бир канча ири объектилерди жок кылганга жетишти. Бүгүн эсептеп жатышат, 208 мекемелер талкаланган экен. Анын ичинде ооруканалар бар, балдар бакчалары бар, мектептер бар дегендей. Ал эми адам өмүрлөрүн санай келгенде, Израиль тарап 28 адамынан ажырагандыгын жана 3000ге жакын адам жабыркагандыгын билдирсе, Иран тарап 640 адамдан айрылып, 5000ге жакын адамынан жабыркагандыгын билдирип жатышат. Иран тараптын 640 мерт болгон адамдын арасынан көбүнчөсү 3төн 2 бөлүгү аскер адамдар болуп чыкты. Ошондой эле аскердик жогорку чиндеги адамдар, жогорку эшелондогу аскер адамдар бул 14 адам кайтыш болгон экен, жана ядерщик окумуштуулардан дагы кайтыш болгондор белгилүү болуп атат. Албетте бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан дүйнө коомчулугу мүмкүн болушунча буларды кырылышкан тараптарды токтотконго аракет кылышты. Бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн шарттарын коюу менен согуш токтогондой болду. Дональд Трамп дагы, Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху дагы биз максатка жеттик деп атышат. Себеби алар уран байытуучу Ирандын лабораторияларын жок кылуу менен ядролук куралдарды жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып койдук деген ойду айтышууда. Бирок ошол эле кезекте CNN телеканалы бул толук түрдө андай максатка жетилбегендигин, бул 2-3 айга гана артка убактылуу токтоп тургандыгын, кайрадан эле бул иш улана бере тургандыгын өздөрүнүн божомолу менен айтып чыгышты. Кандай болгон күндө дагы бүгүнкү күндө жакынкы чыгыштагы өтө курчуп кеткен кырдаал жөнгө салынгандай болду. Экономикалык жактан эсептей келгенде 12 күндүк согушта Израиль мамлекети 12 миллиард долларлык каражат жумшаган экен. Ал эми Америка болсо ар бир бомбасын жарым миллиардтан эсептегенде 12 бомба ыргыткан, демек булар дагы 6 миллиард
доллардың тегерегиндеги каражатын жумшагандыгы белгилүү болду. Ошол эле мезгилде Турция өзүнүн бул окуяга кайдыгер эместигин билдирип, толук аскердик даярдыкта тургандыктарын жарыялашты. Йемендик хуситтер болсо Израилди Газадагы, Палестинадагы кырдаал боюнча кайрадан эле аткылай берерин билдиришти. Алар Америка Кошмо Штаттары, Израиль жана Ирандын өзү ара келишип, макулдашып, тынчтыкка келишкендигин тааныбай тургандыгын билдирди дагы. Израилди аткылоону токтотпой тургандыктарын айтып атышат да. Демек, дагы эле жакын чыгыштагы кырдаал бир калыпка түшө элек деген дүйнөлүк эксперттер дагы өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. Биз дагы бул окуяга көз салып турмакчыбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.